Чалдыбарда УКМК кызматкерлери ташбаранга алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматка караганда, кече 28-сентябрда Чалдыбар унаа жол текшерип өткөрүү пунктунан белгисиз адамдар УКМКнын тергөө иштерине тоскоолдук жаратып, кызматкерлерди ташбаранга алышкан. Ыкчам тергөө топтун бир канча кызматкери ар кандай жеңил жарааттарды алышкан. Атайын кызматтын өкүлдөрү мыйзамсыз чек араны кесип өтүүнүн алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча тергөө иштерин жүргүзүү үчүн барган айтылат. Маалыматка караганда, Чүй областык Панфилов райондук милициясы окуя боюнча материалдарды кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине каттады. ИИМ менен биргеликте бул фактыга катыштыгы бар адамдар такталууда. Жыйынтыгында тергөө аракеттерине тоскоолдук кылган адамдарга юридикалык баа берилмекчи. Ошто Азаттыктын кабарчысын дарыгерлер текшерип жатышат. Ош областык ооруканасынын дарыгерлери 28-сентябрда Ош шаарындагы белгисиз адамдардын кол салуусуна кабылган Азаттыктын оператору Айбек Кулчумановдун ден соолугун текшерип жатышат. Ишембиде Ош шаарында Кулчуманов берүү тартып жүргөндө күтүүсүздөн пайда болгон жигиттер журналисттин артынан келип сокку уруп, колундагы техникасын, документтерин жана автоунаасын ачкычын тартып алышкан. Андан соң опузалап Райымбек Матраимовдун үйүн тартууга ким тапшырма берди деп сурак калышкан. Мындан кийин автоунааларына отуруп белгисиз жакка кетип калышкан. Азаттыктын журналистинин арызынын негизинде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жазык кодексинин 201-беренесинин 4-пунктунун негизинде кылмыш ишин козгоду. 28-сентябрда кечки 8 чамасында тартып алынган техниканы 3 жигит жактоочусу менен кошо милицияга алып келген. Алардын адвокаты журналисттерге комментарий берүүдөн баш тартты. Ош милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдиргени боюнча, журналисттин видео тартчу техникасын тартып алган экинчи тарапта арыз жазды. Азырынча алардын аты жөнү айтылган жок. Шаардык милициянын Facebook баракчасына чыккан маалыматта Ош шаарынын Супаналиев көчөсүнүн номери жок үйүнүн тургуну А уулу О короодо турган учурда башына белгисиз учуп жүрүүчү дрон келип түшкөндүгүн, анын натыйжасында денесине залал келтирилгендигин билдирип, арыз менен кайрылган айтылат. Дрондун пультун кол салгандар тартып алышканда ал дайынсыз жоголгон. Мэрия уят тасма көрсөт деп буйрук берген эмес. Мэрия Бишкектеги автокинотеатрда уяттуу тасма кандайча коюлуп калганын түшүндүрдү. 28-сентябрда социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы Ынтымак Сейил багындагы автокинотеатрда уят тасма көрсөтүлүп жаткандыгы боюнча видео тараган. Мэриянын аппарат башчысы Балбак Түлөбаев ал видео кандайча көрсөтүлүп калганын түшүндүрдү. Бишкектеги бир парковоздун жанына жеке ишкер ачык аба кинотеатрында кино көргөзүп бизнес кылып келген. Ошол күнү көрсөтүлүп жаткан фильмде бир эпизод ушундай мааниде болот. Аны бир жаран жолдон өтүп бара жатып тартып алат. Окуя ушундай. Эми бул ишкерге мэрия уят тасма көрсөт же мыйзамды буз деп буйрук берген эмес. Бул абсурд. Биздин бул жерде кандай тиешебиз бар? Бизнес коомдун алдында өз милдеттерин так аткарышы керек. Ал коомдук баалуулуктарды сакташы керек. Сактабаса мыйзам чегинде жазасын алат, дейт Балбаков. Буга чейин мэрия эми ал кинотеатр жабылаарын билдирген. Эстонияда эреже бузган айдоочуларга акчалай эмес, убакыт менен айып салына баштады. Эстонияда белгиленген ылдамдыктан ашып айдаган айдоочулар үчүн жаңы жаза ишке кирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазат. Анда ылдамдык эрежесин бузган айдоочуларга акчалай айып же салдыруучу токтотууну тандоо укугу берилет. Маалым болгондой, мындай эксперимент 26-сентябрда Таллин-Рапла автожолунда жүргүзүлгөн. Полиция кызматкерлери белгиленген ылдамдыктан саатына 10-20 чакырым ашырган айдоочуларга 45 мүнөт 21-40 чакырымды ашып кеткен айдоочулар 1 саат жол четинде туруусу керек болгон. Шашып бараткан айдоочулар үчүн мынчалык убакыт күтүү катаал жаза катары кабыл алынган. 17 эреже бузган айдоочулардын арасынан 7си гана бул жазаны тандаса, калганы акчалай айып төлөшкөн. Көпчүлүк айдоочуларга протокол түзүү кыжырды келтирет. Андыктан аларды акчалай эмес, убакыт менен айып салууну ишке ашырып көрөлү дедик деп билдирет полиция департаменти. Казакстанда телефонун зарядка коюп уктап калган кыз көз жумду. Казакстанда телефонун зарядка туташтырган боюнча уктап калган окуучу кызды ток уруп каза болду. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Окуя 28-сентябрь күнү Каратал районунун Боз Төбө айылында болгон. Алматы областык полиция департаментинин билдиришкендей, 14 жаштагы кыздын ата-энеси укук коргоо органдарына эртең менен кайрылган. Жерине барган полиция кызматкерлери өспүрүмдүн жанында токко туташтырылган телефон болгонун
болгонун көргөн. Кыздын денесинде зордук зомбулуктун белгиси жок. Кийин медиктер кызды электр тогу урганын аныкташты деп айтылат билдирүүдө. Полиция окуучу түн ичинде музыка угуп жатып уктап калып токко урунган деп бүтүм чыгарды. Окуя кырсык катары бааланды. Өкмөт 2020-жылдан тарта күйүүчү май куйган жайларды тыкыр көзөмөлдөйт. 2020-жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы май куюучу бардык жайлар муңай заттарын автоматтык түрдө каттоого алган системаны колдонууга милдеттендирилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Май куйган жайларга коюлган жаңы талаптар өкмөттүн Кыргыз Республикасынын аймагындагы муңай продукцияларын каттоо жана көзөмөлдөө боюнча 2019-жылдын 17-сентябрында кабыл алынган токтомуна ылайык ишке ашат. Күйүүчү майды муңай заттарынын базасына же резервуарына ээлик кылган жактарга гана дүңүнүн сатууга мүмкүн болот. Күйүүчү майды чекене сатуу май куйган бекеттерде көзөмөл кассалык машиналар, колонкалар жана майды куйган автоматташкан электрондук система менен гана болот. Өкмөт майды кассалык машинанын чегисиз куюуга мүмкүн эместигин, себеби ансыз АЗСтеги колонкаларга муңай затын чыгаруу боюнча сигнал берилбей тургандыгын айтууда. Ал эми бул маалымат мамлекеттик салык кызматынын серверине түшүп турат дешти. Май коюучу бекеттин ээлери бул системаны өздөрү сатып алып орнотуп иштете бергенге болот. Ал техникалык талаптарга жооп бериши керек. Андай болбогон учурда аталган жайда муңай заттарын сатууга тыюу салынат. Май коюучу бекетке аталган системаны орноткондон кийин күйүүчү май сактаган люкка пломба орнотуунун зарылдыгы жок калат. Муңай заттарын өндүргөн, импорттогон жана саткан тараптар продукцияны түшүрүп алгандыгы боюнча документтерди салык системасындагы жеке кабинети аркылуу электрондук жол менен толтуруп коет. Ал эми бул документте күйүүчү май ким жөнөткөндүгү, ким алгандыгы, продукцияны ташыган транспорт тууралуу жана башка дагы маалыматтар болот. Мындан сырткары муңай заттарын соодалоодогу жогорудагыдай системаны орнотуу жана сатып алууда жеңилдик берүү боюнча мыйзам долбоору даярдалып жатканы маалымдалды. Нарындын эли депутаттарды уяткарды. 27-сентябрь күнү Нарын шаарында Жогорку кеңештин депутаттары жана өкмөттүн өкүлдөрү эл менен жолугушту. Бул тууралуу аймактык кабарчы Говорит ТВга билдирген. Жолугушууга Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков жана Алтынбек Жунус уулу өкмөттүн 8 өкүлү катышып, тургундардын суроолоруна жооп беришкен. Жолугушууга ат башы Нарын райондорунун тургундары дагы келишкен. Бирок алар иш-чаранын ортосунда залдан чыгып кетишти. Себеби аларга Нарын шаарынын айрым тургундары сөз бербей, микрофон талашып калышкан. Биз атайын көйгөйлөрүбүздү айтуу үчүн келгенбиз. Мени менен кошо дагы 2 адам келген. Ар кимибиз айылдагы көйгөйлөрдү айталы дегенбиз. Бирок бизге микрофон тийген жок. Айрым адамдар микрофондун жанынан жылбай көпкө чейин сүйлөп туруп алышты. Биз эле эмес, башкалар деле нааразы болушту. Айылыбызда таза суу, жер маселеси бар эле. Депутаттар шаарга, анан айрым айылдарга эле кирет. Биздин айылга барышса минтип убара болуп келбейт элем. Аягында депутаттарга жолуга ал деп эшикте күтүп отурдук, деди нааразы болгон аксакал. Жолугушууга Нарын шаарындагы университетти 2 жыл мурун бүтүргөн шаар тургуну дагы университеттеги башаламандык, коррупция жана шаардагы жумуссуздук көйгөйүн айтууга келген. Мен жолугушуу тууралуу социалдык тармактардан окугам. Жалаң эле депутаттар эмес, министрликтин дагы келишет дегенинен сүйүнгөм. Жолугушууга министрлердин орун басарлары да чакырылыптыр. Эркин микрофон берилгенде дайыма сүйлөп жүргөн ага эжейлер убакытты созуп туруп алышты. Жаштардын үнү качан угулат билбейм. Университетти бүткөнүмө 2 жыл болду. Окуп жатканда көйгөйлөрдү кантип айтабыз? Эптеп бүтүп кеткенибизге сүйүндүк. Курстук, дипломдук иштерди жазууда көп эле көйгөйлөр бар. Аларды өз күчүбүз менен жазып барсак, мугалимдер кемчилик таап, төмөн баа коюшчу. Сабакка катышпагандар сынак учурунда биздин тайпалаш болуп чыга келишет. Окууну бүтүп жумушка орношоюн десең, кайра эмгек тажрыйбаңды сурашат. Өзүбүз жаңы эле университетти бүтүрсөк, кайдагы тажрыйба, деди атын атагысы келбеген шаар тургуну. Жолугушууга Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Эркин Чечейбаев, социалдык фонддун төрагасынын орун басары Улан Асанов, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Моңолбек Токтосартов, транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлү Мамэкотехинспекциянын жетекчисинин орун басары, мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Айдай Карагулова, мамлекеттик ипотекалык компания АКТын жетекчисинин орун басары Нуржигит Үсөнакун уулу катышкан. Жолугушууда шаар тургундары областтын борбору болгон Нарын шаарында 1991 жылдан бери бир дагы жаңы бала бакча, мектеп курула электигин баса белгилешкен.
Абылгазиев министр Кочкоровго: сиз эмне депутатсызбы? Мухамбеткалый Абылгазиев социалдык төлөмдөр, пенсия жана маяналар өз убагында мыйзамга ылайык төлөнөрүн айтып, каражат жетиштүү экенин белгиледи. Аны менен бирге Абылгазиев Соцфонддун башчысы Медер Ирсалиевдин эгер салык боюнча план аткарылбаса, 2020-жылдын башында пенсия төлөнбөй калышы мүмкүн деген билдирүүсүнө жооп айтып, пенсия боюнча маселе жаралбай турганын айтты. Биз каражатты чогултуу милдетин Соцфонддон салык кызматына өткөрүп бердик. Системаны өз ордуна коюп жатабыз. Сиз бул нерселерди айтып жатканыңыз үчүн кетишиңиз керек. Муну министрлер эмес, эксперттер, аналитиктер айтса болот. Эгер тобокелчиликтер болсо, азыр айтыңыз, деди ал. Ал эми мамлекеттик салык кызматы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешиндеги социалдык фондунун жетекчилигини камсыздандыруу төгүмдөрүн жыйноо боюнча артта калуунун кесепетинен келерки жылдын январь-февраль айларында пенсияны төлөө боюнча коркунуч бар экендиги тууралуу бир нече жолу айткан сөзүнө карата төмөнкүлөрдү билдирүүнү зарыл деп эсептейт. Салык кызматы камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча жеткирилген пландык көрсөткүчтөрдү толук көлөмдө аткаруу үчүн бардык зарыл болгон таасирдүү чараларды көрүүдө. Ар бир субъекти боюнча конкреттүү аналитикалык иштер жүргүзүлүп жатат. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов Азия чемпиону болду. Кыргызстандык сууда сүзүүчү Денис Петрашов Азия чемпиону болду. Бул тууралуу аталган спорттун түрү боюнча федерациядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, спортчу 24-27 сентябрь күндөрү Индиянын Бангалор шаарында өтүп жаткан мелдеште 200 метр аралыкта сууда сүзүүнүн брас түрү боюнча маарага биринчи келип алтын тагынды. Буга чейин аталган мелдеште Петрашов башка аралыкта 2 күмүш, Елизавета Рогожникова 3 коло 2 күмүш медаль уткан. Ал биринчиликте 35 өлкөнүн 2500дөн ашык күчтүү спортчулары ат салышкан.